Саламатсызбы? Бүгүн сиздер билесиз, суунун жылуштуу металлдар менен өз ара аракеттенүүсү боюнча тажрыйба жасайбыз. Андыктан бизге керектүү жылуучу металлдар литий жана кальций, анан суу керектелет. Биринчи литий менен болгон суунун реакциясын жасайбыз. Андыктан стакан алабыз дагы. Көрсөткүчтүн жардамы менен литийди алып алабыз. Литий бул жылуучу металл, тыгыздыгы аябай жеңил, ошондуктан эң жеңил металл деп эсептелет. Оңой абада кычкылданып кеткен үчүн буну керосинде сакташат. Андыктан керосинде кубаты алабыз дагы. Бычак менен кесип алабыз. Ушунчалык литий жумшак металл болгондуктан бычак менен дагы кессе болот экен. Стаканыбызга сууну куябыз. Өтө реакциянын ылдамдыгы тез болгондуктан балдар буну солдуруп. Солдуруп. Кайда? Реакциянын ылдамдыгы аябай тездеди, көрдүңүзбү? Суу менен реакцияга кирип, литийдин гидроксиди пайда болот. Ошондой эле сутек газы болот, бөлүнүп чыгат. Азайып кетти. Суда кетет. Экинчи жылуучу жер металлыбыз кальцийдин суу менен болгон реакциясы суу өткөсү. Андыктан кальцийдин тармысын текшериш менен алабыз. Kimya reaksiyanın tepkimesi yazıp deftereceğiz olamız. Birinci reaksiyonumuzda Natijada qaysi gaz bölünüp çıktı? Sutek gaz bölünüp çıktı. Litiynin hidroksidi payda oldu. Reaksiyonu çekebiliriz. Litin nasıl ekip koyuyoruz? Sonrasında liti karıştırıp koyuyoruz. Demek, Vegeta tuzgun kimya elementlerinin aktif katarında litiy kançası katarda durmaktadır. Birinci katarda durur. Oşolduktan kimya reaksiyonu kanday жүрді? Өзі ылдам активдүү болду. Экинчи реакциябызда эмне болгон реакция болду? Кальцийдин суу менен болгон реакция. Суу деген чыкты. Кальцийдин гидроксиди пайда болду. Суу деген чыкты.
сутек газының бөлініп тұрып жатқандығын біз байқаймыз. Реакцияны тексереміз. Реакцияны едік. Бұл жерге қойсақ, сутек 4, 2. Реакция өсемін оңғы? Демек, реакцияларды дептерге көшіріп жазамыз болар. Ondan кейін жиынтық шығарып жазамыз.